2,5 жылга камаласыңар. Садыр Жапаров талапкерлерге жана шайлоочуларга каттуу эскертүү берди. Президент Садыр Жапаров шайлоочулар жана талапкерлерге кайрылуу жасады. Бул тууралуу президент социалдык тармактагы баракчасына жазды. Урматтуу кыргызстандыктар, шайлоодо добушун сатканда сатып алып жаткан жарандар да жоопко тартыласыңар. 1,5 жылдан 2,5 жылга чейин соттолуп кетесиңер. Жазык кодексинде ушундай берене бар. Ошондуктан шайлоочулар добушуңарды сатпагыла, талапкерлер сатып албагыла. Эгер ушундай көрүнүштөр боло турган болсо, укук коргоо органдары каттуу чара көргүлө. Мындан ары Кыргызстанда таза шайлоо салтын орнотобуз. Буга чейинки шайлоолор тарых болуп кала берсин. Кыргыз Республикасынын жазык кодекси 192 берене. Шайлоочуларды сатып алуу. 1. Шайлоо өткөрүү мезгилинде акчалай каражаттарды төлөп берүү же болбосо таратуу, материалдык баалуулуктарды тапшыруу же кандайдыр бир кызматты же башка байгерчиликти алууга өбөлгө түзүү жолу менен шайлоочуларды сатып алуу 4 категориядагы айыппул салууга жазалынат. 2. Кыргыз Республикасынын президентине талапкер, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине же жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер, мамлекеттик бийликтин шайлануучу башкы органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына талапкер. Ошого тете талапкердин жубайы, жакын туугандары жана ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ишенимдүү адамдары тарабынан жасалган ошол эле жоосун 5 категориядагы айыппул салууга же 1 категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазалынат. 1 категория эркиндигинен ажыратууга жашы жете электер 1 жыл 6 айга, башка адамдар 2 жыл 6 айга чейин жазаланышат, деп билдирүү калтырган президент Садыр Жапаров. Булак медиа центр. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президент министрлер менен чогулуш өткөрбөйт деген сөзүнө жооп берди. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазды. Президенттин министрлерди чогултуп чогулуш өткөргөнүн көрө элекмин дейт. Эл көрүп турушу керек дейт. Биринчиден, президент эл көрсүн деп популисттик менен силерге окшоп иш кылбайт. Экинчиден, керек учурда министрлерге күн түнү керек болсо түнкү саат 3-4 телефон чалып же СМС менен тапшырмаларды берип турат. Ыкчам чечүүчү маселелер чыгып калганда тиешелүү министрлерди үйүнө да чогултат. Муну көп эле жолу көрүп жүрөбүз. Министрлер калп айттырбайт. Негизги министрлерди бир жумада бир жолу эмес күндө чогултат. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасын күн сайын чакырып, ал аркылуу да бир топ тапшырмаларды берип турат. Андыктан сиздин божомолдоп айткан акылыңыздын президентке кереги жок. Сиз кеңеш берип жүрүп, акыркы 10 жылда көрдүк мамлекет кандай абалга келгенин. Силер бийликке келгениңерден кийин өлкөнү башкарууга дараметиңер жетпегенин далилдегенсиңер. Ошондуктан башка адамдарга акыл үйрөтүп, ооз ачканга акыңар жок. Болду эми жетишет да. Эл дагы баарын көрүп билип турат. Бийликти жөнү жок, сындай берүүгө эч кандай олуттуу жүйө жок. Негизгиси эл, мамлекет үчүн иши жүрүп жатат. Буйруса Кыргызстан силердин популисттик кеп кеңешиңерсиз деле гүлдөгөн мамлекеттердин бирин айланат. Кыргыз элибиз айкөл, кечиримдүү элбиз да. Ошол үчүн сиз бүгүн эл аралап талапкер болуп, эл алдында сүйлөп жүрөсүз. Сиз азыр элдин таразасына туруп атасыз. Президент толук мурун болбогондой таза жана акыйкат шайлоо өткөрүү боюнча тапшырма берди. Эл күбө, эч кымындай административдик ресурс бир да тарапка иштетилбейт, кийлигишүү жок эсе. Эл аралык коомчулукта көрүп турат. Бирок президент жооп бербейт деп эле аны бир тараптуу каралоого да жол бербейбиз. Түзүлгөн жаңы өкмөт конституциялык мандатка толук кандуу иштеп жатат. Конструктивдүү сын айтылсын. Азыркы абалда кимдер жооптуу экенин элибиз жакшы билет. Акыйнеге айтышып, мурункуларга шылтай бергенге азыр 1 мүнөттө убакыт жок. Ошондой болсо дагы биз жоопсуз калтырбайбыз ар кандай асылууларды. Эл чечсин, кимдики чын, шайлоонун максаты ошондо эмеспи, деп билдирүү калтырган Байсалов. Булак медиа центр.